Өткөн түнү COVID-19 илдети 98, пневмония 570 кишиден табылды. Бул ирет дагы коронавирус Нарын облусунан чыккан жок. Бардыгы болуп бир суткада 668 адам коронавирусу жуктурган. Ошо тапта ооруканаларда 11 миңге жакын жаран дарыланууда. Кештүүсү илдет бүгүн дагы 18 адамдын өмүрүн алды. Теманы кенен кабарчыбыз Салабат Эркетаева улантат. Бүгүн лабораториялык жактан тастыкталган COVID-19 илдети 98 жарандан табылды. Бул ирет Нарын жана Баткен чөлкөмүнөн коронавирус чыккан жок. COVID-19 вирусун эң көп Чүй облусунда 83 учур менен катталды. Мындай динамикага карабастан өпкөнүн сезгениши оорусун жуктургандардын саны кыскара элек. Бүгүн пневмония дагы 570 адамдан чыкты. Жалпысынан өткөн түнү коронавирусту 668 жаран жуктуруп алган. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган жаңы учурлардын саны 570ти түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 110, Чүй облусунда 43, Ош шаарында 72, Нарын облусунда 15, Ысык көл облусунда 155, Талас облусунда 22, Жалал Абад облусунда 79, Баткен облусунда 27 жана Ош облусунда 47 учур катталды. Жалпылап айтканда республика боюнча 34515 учур катталды. Жумуш маалында ак халатчандар арасында коронавирусту жуктуруп алган кезектеги учур катталды. Бул жолу 20 медицина кызматкеринен COVID-19 инфекциясы табылып, көрсөткүч 2711ге жетти. Кубандырганы 1595 медкызматкер илдетти жеңип айыгып чыкканы. Региондор боюнча Бишкек шаарында 3951 бейтап дарыланып жатат, Ош шаарында 586, Чүй облусунда 1227, Ысык көл облусунда 1037, Ош облусунда 1163, Баткен облусунда 489, Жалал Абад облусунда 862, Талас облусунда 338 жана Нарын облусунда 212. Азыркы тапта ооруканаларда 10866 бейтап коронавирус илдети менен алып урушуп жатат. Мындагы 4000ден ашык жаран COVID-19 инфекциясы менен күрөшүп жатса, калган 6000ге чукулу өпкөнүн сезгениши менен дарыланууда. Илдет менен күрөшүп жаткандардын басымдуу бөлүгү Бишкекте. Ош шаарында 1, Чүй облусунда 10, Ош облусунда 1, Жалал Абад облусунда 6, Талас облусунда 1, Ысык көл облусунда 1 медициналык кызматкер. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 2711 учур катталды. Кештүүсү өткөн түнү дагы коронавирустан 18 бейтап ажал тапты. Анын 9-у Бишкекте, калганы башка аймактардан. Айта кетсек, каза болгондордун көрсөткүчүндө пневмония дагы эсепке алынган. Дарыгерлер учурда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны кыскарып жатканы, эпидемиологиялык абалы жакшырды дегенди түшүндүрбөстүгүн белгилешет. Мындан улам санитардык нормаларды бекем сактоо талабы бар. Салабат Эркетаева, Бекзат Машапов, ЛТР, Бишкек.